Assalamu alaikum dostlar. Barыңыздарга убада бергендей Нуман иним менен түз эфир өткөрдүм Instagram баракчаман. Филадельфия шаарындагы, Пенсильвания штатындагы трак мектеби жөнүндө толук маалымат алдык. Азыр мен чакан видео коюп берем. Нуман инимен сурангам, ал жерде окуп жатканда чакан видео тартыңыз деп. Ошол видео мага келди. Ошол видеодо Нуман иним bir кепканы көрсөтүп, bir номерди көрсөтөт. Ошо номерди сактап калыңыздар. Ошол мектептин номери. Астына плюс 1ди кошуп, Американын кодун кошуп туруп, чалсаңыздар, ал жактан жооп беришет. Бардык маалыматтарды ошол жерден алып алсаңыздар болот. Адреси каякта, кайсыл шаарда, окуу канча болот, эмне документтерди алып барыш керек деп. Ийгилик достор. Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар, амансыздарбы? Biz Filadelfiyada Super Search Skills деген мектепте окуп атабыз. Орустар эмелери, ошол окутуучулар, хозяиндери дегендей. Арасында бир кыргыз жигит да бар. Өзгөчө англис тилин билбеген балдар кыздарга окуганга өтө ыңгайлуу деп сунуш берем Филадельфияда. Эгерде номерин билип чалам десеңиз, Сергей, мына кепкадагы номер мына 215 833 68 35. WhatsApp'tan çalам десеңер плюс 1ди коюп туруп сохранить этип чаласыңар. Ушул Сергей дегендин номери. Ушуга звонить этип көрсөңөр болот, сүйлөшсөңөр болот. Моундай кичинекей трак менен, трейлер менен экзамен тапшырасыздар, жеңил, үйрөтүү дагы жеңил. Ушул парковкада иштеген, азыр могу киши турбайбы, ушул парковкада иштеген точнее инструктор да, парковка кылдырып, ары бери үйрөткөн эме кыргыз жигит, кыргызстандык кыргыз жигит жакшы мындай чын жүрөктөн түшүндүрүп эме кылат, үйрөтөт. Ошондон сунуштаймын. Көчөгө айдап чыга тургандагы инструктор, көчөгө айдап чыкканда үйрөтүүчү инструктордан орус байке Вячеслав. Ал дагы жакшы түшүндүрүп үйрөтүшөт. Ошондон ушул мектепти сунуштаймын. Басы $3,500. Анан эми абалга жараша скидкада кылып беришет экен. Эми ар кандай эми бирок $3,500 деп айтышты да, общий мындай басы. Анан адреси кандай эле? Адреси эсте калбаптыр, бирок эмеге жазып коебуз, ушу видео чыкканда. Филадельфияга келип окусаңар болот. Жакшы жери 10 күндө, 15 күндө тапшырып кетсе болот. Кайсы любой штаттан. Мен биякта окуп аткан кыргыздарды дагы көрдүм. Бирөөсү Калифорния штатынан келип окуп аткан кыргызды көрдүм. Нью-Йорк штатынан келген өзбек туугандар, кыргыз балдарды көрдүм, окуп атышат. Пенсильвания штатынын өзүнөн келип аткандар бар, башка шаарлардан. Биз мо Чикагодон келдик, Иллинойс штатынан. Келип окуйсуң болгону ошо жашаган штатыңдан жөнөкөй праваны алыш керек экен, жана пермит, ошо экзамен, компьютерде экзаменди тапшырып, анан ошондон алсаң болот экен, ушундай. Келип анан даяр болсоңуздар, баягы экзамендерди тапшырсаңыз болот. Айдаганда анан pre-trip inspection деп ол сыртыны сүйлөп бересиз да, лобовой айнегинде сыныгы жок, башкасы жок. Күзгүсү ордунда деген сыяктуучу баардык сыртыны полный запчасттар сүйлөп бересиздер. Ал англисче болот бирок. Бирок эмеси дагы жеңил, түшүнүктүү. Англисче болсо дагычы, менин англисчем жок, бирок мен мындай түшүнүп жаттап алдым, жеңил экен. 4-5 күндө жаттадым кудайым бир. 5-6 күнбү. Анан мындай жеңил эле өтөсүлөр деп ойлойм. Ошондон сунуштайм. Убагыңарды Чикагодо өзгөчө биз 1,5 ай окуйт дегенден кыска убакыттын ичинде өтөлү деп анан ушул жака келдик да. Ошондон сунуштаймын ушул мектепте. Адресини комментарийде жазып коебуз, описаниясына деп коебуз. Мына трактары, ол трак менен баягындай страйк деп коебуз, артка түз айдап, анан параллельный парковка offset дегендерди көнүгүүлөрдү жасайбыз. Болсу менен эмеге шаарга аралап эмеге чыгып келебиз, вожденияга. Анан бунусу менен баягы air brake тест дегенде ушу ичинде отуруп алып көнүгүүлөр жасайбыз. Мында болсо баягы эмне коет эле pre-trip inspection, сыртыны ичини сүйлөп беребиз го. Ошону
көргөзмөдө капотун ачуу ичин сүйлөйбүз, капотту сүйлөйбүз, анан кабинанын ичин сүйлөп беребиз. Могул жерде мунусунда арткы дөңгөлөктүн анан баягы трейлер кошкон платформа ачык да. Ушуларды сүйлөйбүз. Азыр бүгүнкү күндө окуу основном жакшы болуп атат. Себеби студент аз баягы убакыт жок дейби же эмеден бардык ишке чыгып кеткенби, тракач студент аз экен азыр. Биз 10го жетпеген бала окуп атабыз. Убагыбыз жетиштүү, эмеге да жетиштүү, айдаганга да жетиштүү. Кышындасы көп болгон экен студенттер. Себеби алар баягы 30дан окудук дейт балдар менен сүйлөшүп көрсөм. 30 бала жарым саат эле айдайбыз дейт. Азыр биз каалаганча айдап атабыз машинаны, бирок эми вождениябыз жакшы болгон үчүн жетиштүү көп эле баягы эме көп окуган, айдаган жокмун мен өзүм. Мен атайын могул жерде мына барак берген. Ушу 4 барак, 8 бет. Ушул жерде ар бир деталь жазылып чыккан, мындай көрсөңүздөр болот. Вот мына clearance light, windshield wipers, мындай произношением балким туура эмес болуп калса кечирим сурайм. Ушул жерден окуп, жаттап, түшүнүп, эме кылып, кудай калса даярдуу болуп калдык. Жакшы жери бул жерде баягы бир жумада даяр болсоң сыдыйыл алсаң болот экен да. Ошондуктан эгерде кимде-ким шашып аткан болсо, убакыт аз боло турган болсо, ошол адамдарды Пенсильваниянын штатынын Филадельфия шаарына чакырам. Ушул трак мектепке келип окугула.